Парламент радиосу өз уктурууларын улантат. Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар жана көрөрмандар. Эфирде күн тартибинде программасы республикалык бюджет боюнча мыйзам долбоору кызуу талкууга алынып жатат. Бул маселе тармактык комитетте да каралды. Андыктан суроолорубузга жооп алуу үчүн бюджет, финансы жана фискалдык саясат боюнча комитеттин төрагасы Данияр Төлөнов Эрмековичти бүгүн студиябызга чакырганбыз. Данияр Эрмекович, саламатсызбы? Студиябызга кош келиптирсиз. Саламатсыздарбы? Анда алгачкы суроо менен мындай болсун. 2023 жылга карата республикалык бюджет өткөн жылдарга салыштырмалуу эмнеси менен өзгөчөлүнүп жатат? Бюджеттин параметрлери боюнча айтсаңыз, таңкыстык кандай болуп атат? Рахмат. Барыңызга белгилүү болгондой, бүгүнкү күндө бизге жогорку кеңешке мыйзам долбоору сунуштулуп жатат. Ошо бюджетибиздин 23 жылга карата. Албетте, былтыркы жылга салыштырмалуу, эгерде былтыркы жылы бизде ички дүң продукциясы 3,7% аткарылган болсо, номиналдык көлөмү, мындайча айтканда акчасы менен эсептегенде 824 миллиард сомду түзгөн. 23 жылга карата ички дүң продукциясы 4,9% болжомолдоп жатышат. Ошондон деле номиналдык көлөмүнү 926 миллиард сомго божомол менен бизге берип атышат да. Мындайча айтканда, жалпы негизи бюджетте биз кандай аныкта бул киреши жана жалпы чыгышаларды карайбыз. Ошондо анан ошо бюджеттин тартыштыкты же бюджеттин профицити чыгат да. Эми аны айтып кетсек, 23 жылга карата жалпы кирешелердин жана гранттары менен кошо алганда 322,8 миллиард сомду түзүп атат. Жалпы чыгашаларыбыз 344 миллиард сомду түзүп атат. Мындайча айтканда, бюджеттин тартыштыгы 21,3 миллиард сомду түзөт. Эми мындай да, негизи бүгүнкү күндө инфляциянын өсүү темпин да карашыбыз керек да. Эгерде 2022 жылы инфляциянын өсүү темпи 15,3% түзгөн. 23 жылга карата булардын маалымат берген боюнча, прогнозу боюнча 7,5% түзөт деп божомолун берип атышат. Бирок биз аз карап чыктык, мына эл аралык финансовый институттардын жана АПРдин жүргүзгөн мындайча айтканда өздөрүнүн божомолу боюнча бир 10% ашуу болот деген бир бизге өздөрүнүн бир маалыматтарын берип атышат. Бирок ошого карабастан биз бүгүнкү күндө ошол 23 бюджеттин берүү боюнча ошол жерде биз ушу маалыматка азыр таянып атабыз. Эми жылдын сиз таңкыстык 21 миллиард деп айтып атпайсызбы? Бирок интернеттерде, социалдык тармактарда бюджеттин таңкыстыгы рекорддук чекке жетти, 35 миллиард деген сөздөр айтылып атат да. Буга эмне деп жооп бере элеңиз? Жок, булар 35 миллиардты булар 22 жылдын жыйынтыгы боюнча айтып атат. Но бирок дагы бизде мына жыл бүтө элек. Ошондуктан биз ойлойбуз, эми жыл бүтсүн, кийинки жылы ушун бюджеттин аткарылышы 22 жылдын аткарылышы келгенде биз ушун так сандар менен айта алабыз да. Бирок эми буну мындай да, көбү түшүнөт, дефицит бюджетте тартыштык деген бул бизде акча жок деген белгиси эмес. Баарыбызга белгилүү болгондой, эмне үчүн мындай өсүү болду? Бул Баткен окуясына байланыштуу бизге баягындай күтүүсүз ушундай финансылык чыгымдар болуп калды да. Бирок булардын берген маалымат отчету боюнча аларды источниктер, жабуу источниктери бар экен бүгүнкү күндө. Данияр Эрмекович, быйыл мамлекеттик кызматкерлердин, бюджеттик мекемелерде иштегендердин бүт дээрлик баарынын айлык акысы 2 эсе көтөрүлдү да. Анан кийинки жылы ушу корголгон беренелер кандай болот? Ошонун баары сакталабы? Азыркы күндө алган жогорулатылган айлыкты кийинки жылдагы ала алышат бекен? Бул боюнча көптөгөн депутаттар суроону берди. Ошол жерде кабинет министрлеринин өкүлдөрү, ошол эле каржы министри бизге так айтышты, ушул нерселер бул сакталат, ошол боюнча калат. Себеби 2023 жылга карата киреше жагыны булар божомол менен берип атат 40,7% киреше кирет бизге деп. Ошол негизи ошол мындайча айтканда
корголгон статьяларды камсыз кылуу максатында акчалар жумшалат деп. Ошондуктан бул жерде эч кандай өзгөрүү болбойт деп бизге сөз беришкен. Данияр Эрмекович, дагы бир суроо. Ушул жыл сайын бюджет бекитилип жатканда дээрлик депутаттардын 100%-ын кызыктырган нерсе бул капиталдык салымдар. Анткени эл өкүлдөрү эл менен иштеп, мектеп, бала бакча, таза суу, жол курулушу боюнча маселени дайым көтөрүп келесиздер. Быйыл ушу капиталдык салымдарга канча каражат бөлүнүп жатыптыр? 2023-жылга анан ушу элдер талап кылган социалдык объектилерди ушу куруу канча жылга ушул камтылат деп бир божомол болуп атат. Рахмат. Негизи сиз туура айтасыздар. Бизде жыл сайын капиталдык салымдар беренесинде бюджеттен 3 миллиард сом каралат. Жыл сайын. 19 деле ошондой болгон. Но бирок жылдын жыйынтыгына аягына бара, мына 22-ни алсак 14 миллиард сомго чейин өстү. 3 миллиарддан баштаган, но бирок бүгүнкү күндө баягы көптөгөн социалдык объекттер кирген, жолдор кирген. Ошо байланыштуу Баткен окуясынын негизинде Баткен районунун, ошо Лелек районунун кулаган үйлөрдү калпына келтирүү максатында 14 миллиард сомго чейин өскөн. Бул маселени биз көтөрүп атабыз, депутаттар деле көтөрүп атат. Мына кийинки 23-жылы ошондой эле 3 миллиардты капиталдык салымдар беренесине булар киргизген экен. Бирок биринчи окууда бул келди. Экинчи окууга карата көптөгөн депутаттар сунуш берип атат. Ошону эч болбосо 10 миллиардтан баштагыла деп. Но мен ойлойм, 10 миллиардтан болбосо деле бир 5-6 миллиардтан ошо капиталдык салымдар беренесине киргизсе, бул текущий, то есть жылдын аягына чейин бул өсүшү мүмкүн. Себеби ушундай болуп эле келген. Мына биз 22-ни 3 миллиард менен бекиткенбиз, бирок жылдын аягына мына 14 миллиард менен 14 миллиард сом бөлүндү. Данияр Эрмекович, бизге убакыт бөлүп ушул суроолорубузга кыска жана нуска жооп бергениңизге ыраазылык билдиребиз. Урматтуу көрөрман жана радио угармандар, эфирде күн тартиби программасы болду. Ал эми парламент радиосу өз уктурууларын кайрадан уланта бермекчи. Саламатта калыңыздар.